Урматтуу кыргызстандыктар, бул группа Садыр Жапаровду колдоо максатында ачылды. Ал саясатчыны баарыңыздар жакшы билесиздер деп ойлойбуз. Бирок ошентсе да айрым адамдар ал ким эле деп билбей калышы мүмкүн. Ошол себептен улам анын буга чейин басып өткөн жолдорун, жасап жаткан эмгектерин билдире кетели. Көрөгөчтүгү 2005-жылы депутат болуп келип, түштүккө чек арабыз кемип, кыскарып баратат. Бүгүн 10 миллион сом кетет экен. Чечип коелук. Кийин кеч болуп калат. Миллиарддаган долларлар жардам бербей калат деп зар какшаса да укпай коюшкан. Мына бүгүн ошол көйгөй башыбызга балта болуп турат. Каркыра чек арасынан да 600 гектар жерибиз кетип калганы турат. Казак туугандарга сунуш киргизип, картаны кайра чийип келгиле деп 2007-жылга чейин көгөрүп, жогорку кеңештен ратификациядан өткөрбөй койгон. 2007-жылы Садыр Жапаровду депутаттыктан кетирип, андан кийин 2008-жылы Каркыра жайлоосун ратификациядан өткөрүп берип коюшкан. 2005-жылы Кумтөрдү текшерүү боюнча комиссия түздүргөн, бирок курамына өзү кирбей калган. 2007-жылы кайрылмандар деген мыйзам жазган. Ошол мыйзам 2008-жылдан баштап күчүнө кирген. Бүгүнкү күнгө чейин ошол мыйзамдын күчү менен дүйнө жүзүнүн булуң бурчугунда жашаган 300 миңден ашуун этникалык боордошторубуз Кыргызстанга келип, өз мекенинде жашап калышты. Бүгүн да келип жатышат. Бул деген сөз бир мыйзам менен дүйнөдөгү кыргыздардын баарын Кыргызстанга чогултуп койду деген сөз. Бүгүн ошол кыргыздар Садыр Нуркожоевичке дүйнөдө тең разыбыз деп айтып жүрүшөт. 2009-жылы комиссар болуп турган мезгилинде Балыкчы шаарындагы 45 миң жашоочуну ууланган суу ичип калышынан сактап калган. Бул жерден өтө чоң коррупциянын бетин ачкан. Балыкчы шаарына таза суу чыгарып бериш үчүн мамлекеттик казынадан жаңы түтүктөргө бөлүнгөн 35 миллион сом акчаны жеп коюшуп, ордуна ак түздөгү уранга колдонулган түтүктөрдү жүктөп келип, колдонмок болушкан. Ушуну токтотуп калган. Эгер ал түтүктөрдү коюп салышканда балыкчы элинин бүт баары 7-8 жылдан кийин аккан оорусу менен ооруп калышмак экен. Бул врачтардын берген корутундусу. Жыйынтыгында 3 киши камалып, 17 чиновник жоопкерчиликке тартылышкан. 2010-жылкы Ош кок алаңында түштүккө жетип барып, кыргыз-өзбек кагылышуусун токтотконго чоң салымын кошкон. 2010-жылы кайрадан жогорку кеңешке депутат болуп келип, сот системасын көз карандысыз кылуу үчүн реформа баштаган. Бирок бийликке көз карандысыз соттун кереги жок болчу. Жыйынтыгында көпчүлүктөн колдоо таппай, жападан жалгыз калып, көз карандысыз сот системасы түзүлбөй, бийлик башындагылар бүгүнкү чөнтөк соттор системасын түзүп алышкан. Мегакомду ит бекер суммага сатып жибере турган болушканда, аны сатырбай сактап калган. Азыр Мегаком мамлекетти багып жатат. Кумтөрдөн кийинки эң көп киреше берип турган тармак. 2012-жылы кайрадан Кумтөрдү текшерүү боюнча комиссия түздүргөн. Өзү комиссиянын төрагасы болуп шайланып, ийне жибине чейин текшерип келип, жогорку кеңештин кароосуна коюп, Кумтөрдү мамлекетке өткөрүп алалы дегенде колдоо таппай калган. Албетте, ар кандай коррупциялык агымдар күчтүүлүк кылып кеткен. Кумтөр аферасы жан согалап, 100 миллион доллар сунуш кылганда, элимдин кызыкчылыгы баарынан жогору турат деп, ал акчадан баш тарткан. 100 миллион долларды бияка коелу. Азыр 100 миң доллар алып кармалып жаткан министрлер чаштан көп болуп кетпедиби? Ошол мезгилде Кумтөрдү өзүбүзгө алып, экологиялык эрежелерди сактоо менен иштетпесек, канадалык ишкерлер 21-кылымдын дүйнөлүк катастрофасына алып келе турган болуп калыптыр деп чырылдаганы бүгүн толук далилденип жатат. Жакында катастрофа болуп, эки жараныбыз бүгүнкү күнгө чейин табылбай жатышат. Дагы кандай дүйнөлүк катастрофа болорун бир Кудай билет. Мындан 10 жыл мурда айткан, өз көзүм менен көрүп келдим. Эртеби кечпи чоң катастрофа болот. Ошондо мамлекет катары жок болуп кетишибиз мүмкүн деп. Жалган жалаа менен 2012-жылы камалып чыккан. Камактан чыккандан кийин чет өлкөгө кетип, ал жактан Центера Голдтун Кыргызстанга келтирген 3,5 миллиард доллар өлчөмүндөгү зыянын ордуна койдурам деп эл аралык сотко берип коюп, кайрадан Кыргызстанга келе жаткан жеринен жалган жала жабуу менен камашты. Камакта жаткан учурда ата-энеси дүйнөдөн өттү. Жандай көргөн дастан баласынан ажырады.
элим үчүн иш жасайм деп ушунчалык кыйынчылык көрүп жаткан адамды биз колдой албасак, анда бизге убал жок. Мамлекетти саздан сууруп чыгып кете турган таза саясатчы болсо деп карайлап эңсеп жүрөбүз. Мына бизге таза саясатчы Кудай өзү берип жатат. Болгону бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, 19 декабрь күнү саат 12:00 Горький паркына элдик жыйынга келип, колдоп алалы туугандар. Ар кимибиз өз сөзүбүздү айталы. Жалпы элдин атынан президентке акыркы жолу кайрылуу болот. Күн тартиби 12. Садыр Жапаровго акындарыбыз тарабынан арналып жазылган «Тирүү легенда» аттуу ырлар жыйнагы китеби бекер таратылат. 12:13. Садыр Жапаровго арналып жазылган жаңы ырлар окулат. Акындарга эркин микрофон. Жаңы жазылган ырларыңызды элдин алдында окуп берсеңиздер болот. 13:14. Саясий жана коомдук ишмерлерге эркин микрофон. Ар ким өз көз карашын эркин билдире алат. Коррупцияга каршы автоунаа менен жүрүүдө эреже бузуулардын айыбын төмөндөтүү, кыштын күнү светти өчүрбөө талабы, жумушсуздук жана башка көйгөйлөрдү көтөрсөңүздөр болот. 14:00 жыйынтыктоо. Жыйынга катышкан элдин атынан революция кабыл алынып, президентке кайрылуу жөнөтүлөт.